Убактым жок дебеңиз. Убактым жок, анан келчи, анан сүйлөшөлү, кое турчу. Сенден дагы маанилүү нерсе болуп атат бул жерде деген сөздөрдү көп айтасызбы балаңызга? Же бул сөздөр сиздин лексиконуңузда жокпу? Убактым жок. Анда убакыт эмнеге кетип жатат? Келиңиздер бүгүн бул жөнүндө сөз кылалы. Кутман күн биздин кадырлуу замандаштар жана сиздер менен сүйүктүү досторубуз менен чогуу дагы бир подкастты баштаганыма кубанычтамын. 10 мүнөттүк убакыт биз менен чогуу болуңуздагы керектүү жана маанилүү темалардан кабардар болуңуздар. Достор, эгерде YouTube каналга каттала элек болсоңуз, катталганды унутпаңыз, подписацияны басып, катталган болсоңуз жакындарыңызга рекламалап, жарнамалап, сунуштап бөлүшүп коюңузду суранабыз жана биз менен чогуу болуңуз. Теренцийдин сөзү менен баштайлычы бүгүн. Коркунучка караганда балдарды өзүңө сылыктыктын жана сыпайы керчиликтин түйүндөрү менен байлап алганың жакшы дейт. Сылык жана сыпайы керчилик. Теренций ушинтип айткан. Кээ бир ата-энелерде болот достор, өз балдарына баягы түшүнбөйт, өз балдарын чындыгын айтканда аларды кайдымкидей тааный албайт да, баласын кабыл ала албайт. Ата-энелер менен балдардын ортосунда болуп жаткан келишпестикти биз өтө көп кездештиребиз. Эгерде ата-энелер өз балдарынын ой сезимдерин түшүнүп жана жүрөгүндө эмне бар экенин билсе, анда бул балдарга жактыраарлык таасирин тийгизмек. Ата жана эне өз балдарынын жолдоштору болсо абдан сонун. Балдардын сүйүүсүн жана ишеничин утуп алыш үчүн, аларды түз жол менен алып кетиш үчүн тийишелүү болгондордун баардыгын жайлуу шартта түзүш керек. Бул маанилүү жагдайлардын бири. Ата-энелерге болгон ишенимдүүлүк жөнүндө сөз кылсак, жаш наристелер ынтымакта сүйлөшүүлөрдү өтө сүйүшөт, жана жалгыз калгандыгына ар дайым эле ыраазы боло бербейт. Алар боорукердик кылууга жана бир нерсеге ортоктош болууга суусап турат. Мага эмне жагымдуу болсо, менин апама дагы жагымдуу болот деп ойлойт балдар. Быйтыштар. Жана өздөрүнүн кичинекей кубанычы менен апасын көздө чуркап жөнөшөт. Апа деп алып. Өзүңүздүн балаңызды элестетип кеттиңизби? Наристенин таасирге бат берилүүчү жүрөгүн жаралантпагыла, ага көңүл коштук кылуу менен силер жөнөкөй эсептеген нерсе алардын жүрөгүндө өтө маанилүү орунду ээлейт. Силердин жылдыздуулугуңар жана тилектеш болууңар баа жеткис. Жагымдуу, жактырган, сонун көз караш, мээримдүү көз, эненин жылуу көз карашы, көңүл көтөргөн сөз жана көтөрмөлөө анын жүрөгүн күн нурундай жаркыратып, үйдөгүлөрдүн баардыгын бакытка бөлөп коет. Балдарыңарга өз кайгы муңу менен бөлүшүп, мейли ал күндө болобу, кандай гана капалуу учур болбосун, силерге таянышса болорун билдириңиз. Жана балдарга ушул тууралуу чоң демилге бериңиз. Балам, сен баардык суроо менен мага кайрылсаң болот. Баардык көйгөйүң менен кел. Мен ар бир проблемаңды угам, чечкенге жардам берем. Аларды жумшактык менен айтканына айтып жеткириңиз жана жүрөгүңөрдө аларга ачык экениңизди көрсөтүңүз. Бул балдар үчүн сыналуу убакыт. Алар өздөрүндө ар кандай силердин балдарды ажыратып коюу коркунучтары болгон таасирди өткөрүп жатышкан учуру жана ошол учурда силер каршы аракет жасооңор керек. Алар силерди өздөрүнүн ишенимдүү кишиси кылып алуусуна аракеттениңиз. Ошондуктан азыр сени уга албайм, убактым жок, ары бары ойночу дебегенге аракет кылуу зарыл. Балдар, эгерде ата-энелери менен өтө жакын мамиледе болсо, анда көпчүлүк кыйынчылыктардан качып кетүү мүмкүнчүлүктөрү аларда көп болот. Ата-энелер өздөрү менен балдарынын ортосундагы мамилелеринин ачыктыгына чын жүрөктөн демилге берүүлөрү тийиш. Балдар көпчүлүк учурда ата-энелерге өз кыйынчылыктары менен келет жана алардан жардам издешет. Кээ бир убакта балдардын туура чечим кабыл алабыз деген ойлору менен кыйын абалда калган учурлары болот. Алар өз көз карашында муктаждыктарын ата-энелерине төкпөй чачпай айтып беришип жана алардан кеңеш сурайт. Ата-энеден башка ким аларды сүйүп, алардын айланасындагы коркунучун сезип жана аларга түз багыт көргөзүп берет? Ким? Азыр ата-энеңден башкадан баары коркунучтуу коомдо жашап аткандайбыз, алардан башка ким балдарынын мүнөздөрүнүн өзгөчөлүктөрүн толук түшүнө алат? Балдарынын өсүү деңгээлин ымыркайынан бери бир гана эне билет. Ошондуктан алардын эмнеге шыктуу экендиги ага маалым.
жана бир гана ал баласына эң жогорку кеңеш бере алат. Бул атанын жана эненин колунан келет. Эгерде силердин убактыңар аз болуп атса, убактым жок дейт ата. Менин өз балдарымды тарбиялоого такыр убактым жок. Менин үй бүлөлүк жана коомдук кубанычтарга такыр убактым жок. Анда силерге үй бүлө үчүн жоопкерчиликти алып жүрүүгө болбойт. Аларга тиешелүү убакытты аларга берүүдөн баш тартууңар менен алар силерден алууга тийиштүү болгон таалим тарбиядан ажыратып жатасыңар. Ата, эне менен бирдикте наристенин мүнөзүнүн түзүлүшүнө кам көрүп иштеши керек. Менин өз балам менен бирге болууга убактым жок деп көпчүлүк ата энелер даттанат. Анда Кудай үчүн өзүңөргө деген убакытты аз короткула. Жасануу, боёнуу, конокко баруу, түрдүү кийинүү, тамак аштарды жасоо деген сыяктуу, бирок эч качан балдарыңарды туутпой койбогула. Силер менен силердин балдарыңардын ортосунда эч кандай тоскоолдук болбосун. Көпчүлүк иштерден эңсүү, оор жүк баскан энелер кээде өз балдарына чыдамдуулук менен жол көргөзүп бериш үчүн убакыт таппай жаткандыгын сезип, боорукерлик жана сүйүү бере албай калат. Бирок алар муну билиши керек да. Эгерде балдар өз эне аталарынан жана үй бүлөсүнөн өзүнүн каалоосун канагаттандыруучу тилектештигин жана маектештигин толук ынандыруучу сапаттарды көрө албаса, анда алар өздөрүнүн акыл эсин жана мүнөзүн коркунучка кириптер кылуучу башка агымдарга кайрылууга аргасыз болот. Балдарыңар үчүн бир нече саат бош убакыт бөлүштүрүп туруңуз. Алардын иштери жана көңүл ачуулары менен байланышта болуңуз. Алардын ишеничине ээ болгула жана алар менен ынтымакта жашаганга аракеттенгиле. Өтүп жаткан күндүк түйшүктөр, жаңылыштыктар чет жакка жыйнаштырып коюп туруп, ушул күндүн кечин өз үй бүлөңөргө арнагыла. Ата энелер жана мугалимдер кээ бир учурда өтө көп буйрук берет дагы башкарышат, анан кыйынчылык абалда калат. Ошондо дагы өз балдары же окуучусу менен ынтымактуу мамиле түзүү кыйынчылыкты жаратат. Көпчүлүк учурда чоңдор өздөрүн өтө эле токтоо сезип, өздөрүн кыйын сезип алат да, бирок бул балдарды түртөт. Эгерде улуу адамдар жаш балдар менен тыкыз байланышта болуп, аларга өздөрүнүн аларды сүйөөрүн билдирип турса, анда алар ошону менен балдарга болгон ишенимдүүлүктү жана сүйүүсүн ээлеп алышмак. Караңызчы, жана балдар өз ата энелерин же мугалимдерин чын көңүл менен урматтап, аларды чын жүрөктөн сүйүшмөк. Даанышмандык жана сүйүү башкаруусунун алдында өскөн балдар эч убакта өз үйүнөн башка жакка кеңешиш үчүн, көңүл ачыш үчүн издеп жөнөбөйт башка нерсени. Үй бүлөдө өстөмдүк кылуучу рух жакшы Кудайдын руху алардын мүнөзүн калыбына келтирет. Алар өздөрүнө түркүк жана коргонуч боло турган кылык жоруктарды чогулта башташат. Качан алар аталарынын үйүн калтырып жана дүйнөдө өз ордун табышкан мезгилде бул аларга коргонуучу чоң жай болуп берет. Кошуласыздарбы буга достор? Өз араңардагы жана силердин балдарыңар менен болгон маекти баалап көрсөңүз, кайсынысы сиздин пикириңизди көбүрөөк чагылдырып турат? Жоопко ылайыктуу өзүңүзгө санды тандап алыңызчы, өзүңүз үчүн чек-ап кылып коюңуз. Бир үй бүлөдө болуп жаткан муктаждыкты талкуулап туруш үчүн бир убакыт бөлүшүп тура коебуз. Биздин үйдө кандай? Мен өз балдарымдын сунуштарын мен алар менен макул болбогон учурда дагы урматтап турам. Өз сунушумду айтуудан мурун алардын сунуштарын куунт коюп угам. Балдарым мени менен сүйлөшүп жаткан учурда алардын көздөрүн куунт коюп карап турам. Балдарыма мени менен эркин сүйлөшүүгө жана суроолорду берүүгө мүмкүнчүлүк шарт түзүп берем. Өз жолдошуңар же жубайыңар менен суроолорго жоопторду ойлонуштуруп көрүп, анан дагы кайсы нерсени жакшыртуу керектиги тууралуу кеңешип көрүңүз. Өз балдардын ажарын, достугун жана ишенимин ээлеп же кайра кайрып алым үчүн эмне кыла алам деп суроо коюңуз дагы мунун үстүнөн иштеңиз. Эгерде жардам керек болсо, кеңеш керек болсо, же болбосо мен дагы сүйлөшкүм келет десеңиз, анда экранда көрсөтүлгөн +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна жазыңыздар. Жана ошону менен чогуу эле сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Достор, эгерде азыр балдарга убактыбыз жок десек, эртең алар бизге апа, ата, мен сага убактым жок дейт. Ошондуктан Кудай мындан сактасын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.